Окшош форма, репертуардагы 10дон ашык ыр, ар ай сайын өткөрүлчү концерттер. Жаша деп уран чакырган добуш тобунун түзүлгөнүнө быйыл 7 жыл болот. Топтун курамы 60 жаштан 80 жашка чейинки апалардан турат. Проиграю вам новую песню. Вот нет. Это будет называться «Дарья». Сильно длинная, скажи. Нет. Оля. 4 куплета. Бекенчилдик, сүйүү, жаштык саптарын оңго салган топ катардагылардан башкача. Сахна ордуна Карлар үйүндөгү бир бөлмө. Солисттер анда жашагандар. Ал эми көрүүчү болсо Карлар үйүндөгү улгайган адамдар. Поем 3-4. Он биринчи жылдан бери ушул группаны оюштуруп алып, ар кайсы мероприятияларды катышабыз. Карлар үйүн кыдырабыз, конкурс уюштурабыз, ушуларга катышып жүрөбүз. Топто ар кайсы кесиптин өкүлдөрү чогулган. Арасында 50 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер, тикмечи, катардагы жумушчу жана кесипкөй музыканты да бар. Раз, два, три, 4. Та-та-та. Музыкант болуп 90-жылдан бери клубда Сокурлардын мекемесинде УПП 1 клубунда иштедим. Кыргыз хордо мен 3 класстан баштап ырдап атам. Ошон үчүн мен кыргызча билем. Топтун солисттери Карлар үйүнө ар кандай себептер менен келишкен. Бирок алардын бир топто оюн салуусунун башкы максаты баштан өткөргөн оор тагдырдын сынагына карабай, позитив менен алга карай бет алуу. Понятно, что вот на сегодняшний день у меня Учурда Карлар үйүндө 208 адам жашайт. Жыргал жашоодон эмес, оор тагдырдын айынан келип отурушат да. Эми ошол ичиндеги кайгы муңдан арылуу үчүн адам китеп окуйбу, түймө түйөбү же ырдайбы бир нерсе менен алаксыш керек. Ал эми ырдаганда иштеги таарынычтар ачуулануу кандайдыр бир жылуу сезимге, сүйүүгө айланса керек. песни потом, наверное, превращается в любовь и в доброту. Мы от пения получаем большой позитив сами, в первую очередь. Биз ырдагандан биринчи орунда өзүбүз позитив алабыз. Репетиция учурунда номерди мыкты аткарганыбызды, ырдаганыбыз өзүбүзгө жакканын сезебиз. Мына ошондо биз ушундай рахат алабыз. Энергиябыз кадимкидей ашып ташып, маанайыбыз көтөрүлүп калат. Все в настроении, в хорошем, душевном